Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Лайк басып, катталып коюңуздар. Бүгүнкү видеодо биздин өзгөчө бир проекция жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе баштайлы. Сиз көрүп турган 2 кабаттуу үйдүн проекциясы Ош шаары Адышев көчөсүндө жайгашкан. Үй өзү 2 кабаттуу, заманбап хай-тек стилинде иштелип чыккан. Жердин өлчөмү 16 соток болсо, ал эми үйдүн узун турасы 12ге 20 метр, демек 320 квадрат метрди түзөт. Үйдүн чатыры мындай айтканда двухскатный түрүндө бекитилип иштелип чыккан жана караңгы түстөгү темир черепица менен капталат. Үйдүн киребериши өзүңүздөр көргөндөй эле жашылча мейкиндиктер жана бадалдар отургузулат. Үйдүн киреберишинин оң жагында 2 унак эсептелген гараж жана сол жагында техникалык бөлмөлөр жайгашат. Үйдүн аркасында баня бассейни менен жана очоккана барбекю зона жайгашкан. Жана ушундай эле чоң бакча, бакчанын ортосунда fireplace зона жайгашат. Жасалгууга өтсөк, өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи кабаттын сыртында чаптала турган материалдын көбү декоративдик боз түстөгү штукатурка, үстүндө жасалгоосу бул дагы декоративдик сары түстөгү штукатурка капталат жана боз мрамор плиткалар дагы бүт фасадтарында капталат. Терезелери пластик антрацит түстө коюлат. Терезелери ар кандай размерлерде, чоңусу дагы бар, кыскасы дагы бар. Жарыктандыруу боюнча үйдүн ар тараптагы фасадтарында ушундай линейный жарыктандыруулар менен жабдылат. А кородо болсо ушундай узун сапаттуу жарык менен камсыз кыла турган көчө жарыктандыруулары орнотулат. Жана ошондой эле бакчада ушундай декоративдик жарыктандыруулар коюлат. Коронун капталышы ушундай өзгөчө боз цветтеги брусчаткалар коюлса, тосмосу болсо боз түстөгү штукатурланган забор жана ушундай эле шаркыратмасы болот. Ал эми биринчи кабатка өтсөк, биринчи кабаттан тамбурдан кирип биз холлго киребиз. Холдон бизге деген спальня, лестница жана ашкана, чоң кенен конок бөлмөсү бизге жеткиликтүү. Жана бул жерде жуунуучу бөлмөлөр жана гардеробный, бул жерде болсо постирочная деген жана жуунуучу бөлмөлөр жайгашкан. Жана ошондой эле ашканадан конок бөлмөсүнөн биз террасага чыга алабыз. Экинчи бөлмөгө өтсөк, биз деген холлго өтөбүз жана холдон кийин бул жер коридор. Коридордон атенелик уктаачу бөлмө жана бул жер болсо националдык бөлмөсү жана общий гардеробный, общий жуунуучу бөлмө, балдардык уктоочу бөлмөлөр жайгашкан жана ошондой эле бизге балкон чыгат. Эгерде сизге ушу сыяктуу өң ичи туура чийилген проект керек болсо, биздин Neostyle компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот.